Руслар Кырым татары Ления Умерованы ФСБ'нын описханесинден сербест быракмага ред этти. Москва махкемеси 26 жашындагы кызга келечексине 5 январга кадар аписте булунуу муддетин узатты. Якынларынын дегенине көрө Ления Умерованы башка камерага кечирдилер ве анда о илк дефа яңыз дегилде башка бир кадынын отурачак. Умумен алганда Ления энди 1 жылдан бери ишгалчылардын описханесинде булуна. Кечкен сене башында Ления Киевден ишгал этилген Кырымга жол алды. Анда о агыр хаста бабасыны зиярет этмек үчүн кетиеди. Оны Гүржистан Русия сыңырында туттулар ве бир чок меморий протокол тыздылар. Санкедерсин о русларга весикаларны ве телефонуну бермеге ред эткен. Соңра исе полиске каршылык көстергенинде сучладылар. АТР телеканалына берген изатларында Ленинин агасы Азиз дегенине көрө буюк ыктимал руслар кызынын рус паспорту олмаганын бегенмеди. Энди Кырым татар кызыны жасуслукта кабатлайлар. Русия Украинаны фаалиетсиз деп көстермек максадынен арбий эсирлеринин деңиштирилмесini токтата. Бу акта арбий эсирлер суалера боюнча координацион меркез темсилчиси Петро Яценко билдирди. Онун маалыматларына көрө тежавузчу девлет бойлеликнен Украина жемиятине тесир этмеге тырыша. Яценко Украинанын музакерелерге ачык болгонун кайд этти. Bundan da гайра 3 Женева конвенциясынын белгилегенине көрө карышык тиббий комиссия биле тешкил этти. Анда нейтраль мемлекетлеринин 2 темсилчиси ве эсирлерини туткан мемлекет, яни Украина темсилчиси кирем. Бу кабы комиссияны Русияда тизмеле. Бойлежи арбий эсирлеринин булунганы ерлерге зияретлер керчеклештириле билежек. Украина баш истихбарат идережилигинин темсилчиси Андрей Юсов телемарафонда Украинанын эсирлерини куртармак үчүн эршей япканын ве эпосыне деңиштирме форматы üzerinde çalışkanlarını bildirdi. Озери, звичайно, чим більше успіхів українських сил безпеки і оборони, чим більше поповнення обмінного фонду, тим більше аргументів для підготовки наступних обмінів. І такі аргументи з'являються. Як би не було складно, як би ми справедливо ненавиділи наших ворогів, переговори і робота переговорної групи, робота координаційного штабу з питань підготовки обміну не припинялися весь цей час.